Саламатсыздарбы, спорт сүйүүчүлөр. Алдыңыздарда дагы деле Сапар агай. Мен жалаң гана позитив бөлүшүүгө аракет кылам. Бүгүн дагы кубанычтуу кабардан баштаймын сиздин алдыңыздарда. Мына өзүңүздөргө белгилүү 23 жашка чейинкилердин арасында Сербияда Белград шаарында спорттун күрөш түрүнүн биринчилиги, дүйнөнүн биринчилиги болуп өтүп жатат. Финал. Биз күткөн финал келди мына. Айпери Медет кызыбыз жеңишке жетишти. Бүгүн Кыргызстанда 23:00 финал болот экен. Куда буйрса Ерназар Ахматалиев финалда Армения менен күрөшөт экен. Ал эми экинчи палбаныбыз Бекболот Мырзаназар уулу, кечиресиздер. Ал финалда болсо Азербайжан менен беттешет экен. Ал Азербайжандагы палбан Мырзазаде Алиисбек Мырзазаде уулу деген экен. Эми урматтуу күрөшчү уулдарыбыз, балдарыбыз Ерназар, Бекболот, сиздерди азыр Кыргызстандын бардыгы десем жаңылбаймын. Ошонун ичинде миңдеген тренерлер, сенин тренерлериң, спорт мектептегилер, Россиядагы кыргыздар, дүйнө жүзүндөгү кыргыздар, андан тышкары Дагестан, Кавказ спорт сүйүүчүлөрү бардыгы карап турат сиздерди. Сиздерге эми биринчи жараткан Кудайым өзү колдосун. Ийгилик силерге, силердин тренериңерге, машыктыруучуларыңарга чоң рахмат деймин. Ушундай Кыргызстанды дүйнөгө таанытып финалга чыгыштын өзү бул өтө чоң, машакаттуу жол. Мына Бекболот балабызды Мырзаназар уулу. Эми агайын жакшы тааныйбыз, аксылык жан казагай болот. Сени ушу кичинекейиңен жетелеп, өстүрүп, спорт мектепке берип, азыр көбүнчө ушу Ерназар менен Бекболоттун агайына бизге караганда мында көбүнчө толкундоону пайда болуп атат да. Булар азыр өкөтең уктабай жатат, бизге окшоп эле карап, жүрөк уйгу туйгу болуп, не болуп кетет экен деп чыдамсыздык менен күтүп атат. Биздин агайларыңын кыргыз элинин ишеничин актагын. Кудай буйруп насип кылса, менин прогнозум боюнча өкөң тең утасың. Мына карасаңыздар Бекболоттун күрөшкөнүн бирөөнө дагы 1 балл берген жок. Бирөөнө дагы бардыгын 10-0, 7-0, 10-0 кылып сухой кылып утту. Бул деген бул спортто чоң жетишкендик. Мындай жетишкендик аз. Мына Манас атабыздын китебинде деле Каркырада күрөшкөндө кошой менен жолойду. Хам Манас буркурап ил айткы, аба намыс кыргызымдын намысын алып бергин, кыргызымдын намысын алып бергин деп. Ошо сыңарындай биз дагы сенден эми суранабыз. Бекболот, Ерназар кыргыздын намысын алып бергин. Чемпион биринчи байге болуп, жеңишке ээ болуп, мындан ары дагы токтобой олимпиадаларга барып, кыргыздын спортундагы эркин күрөшкө тарыхын жасап бергилечи, сиздерден сураныч. Азыр мына биздин президентибиз дагы карап отурат. Куда буйрса эртеге бардыгы куттукташат силерди. Эми ийгилик, Кудай колдосун балдарым. Ушундай чыдамсыздык менен сиздердин ийгилигиңиздерди күтөбүз. Бүгүн Нокен району Масы спорт мектеби окуучуларыбыз менен бардыгыбыз тренерлер баш болуп дуа кылдык сиздерге. Жараткан Аллахым ушу дуаларыбызды кабыл алгын. Ийгиликке жетишкин. Ийгилик сага, кыргыздын баары сени карап турушат. Дагы бир жолу ийгилик.